Ушундай эркектерге айтарым, келе болбогула. Аялдын бир өлүгү төрөттөн болот. Шүмшүк. Эми окутуп деле бере алам азыр. Өзүбүздүн үйүбүз жок болсо, ата-эненин үйү жок болчу. Алардын катарында мен бар болчу. Койгондо алып ишиң болбосун деген бир сөз бар. Думан түз эфирине чыгып алып элдин баарын туз же анан. Сен таш чайна. Үмүт ай деле. Ачылып, чачылып, жылаңачтын денесин көрсөтүп, анан менде скриндер бар. Белден ылдый тамашалап койсоң жакшы күлөт депчи. Мен айтпай жүрсөм деле, күнүгө чалып айтпасам деле апам билет. Мен аны канчалык жакшы көрөрүмдү. Өзүңүз ичинтип мен өмүрүмдө эч көргөн эмесмин. Карындашымды өпкөндөн мындай башкача болуп кетем да, мисалы үчүнчү. Неге дегенде, Назира экөөбүздүн жылдызыбыз таптакыр келишпейт. Кече эле өзү айттым анычы. Экөөбүздүн жылдызыбыз келишпейт, билесиңби дейм. Амансыздарбы, Солот каналынын жалпы катталуучулары. Сиздер менен Таңнурум Молоева. Биз дагы да болсо Жылдыз Тайм рубрикасын улантуудабыз. Бүгүн бизде конокто жалпыбызга белгилүү өнөрдүн баарын эле ушулагабыз алып алгандай. Анткени актер десек да болот, элибиздин эрке уулу, тамашоочу, сценарист. Бүгүн бизде конокто Актан Рыскелдиев. Саламатсызбы? Ой, саламатчылык. Өтө эле ата салыңар. Жылдыз Тайм деген жакты мага баягы. Мага эмне деп болду дебейсиңерби? Жылдыздап салам деген жакты. Жылдыздайм. Жакшы. Бардык көрүүчүлөргө, бардык ушу Соло медиа порталынын бардык көрөрмандарына ысык салам. Албетте, кандайсыңар, жакшысыңарбы, амансыңарбы? Эгерде ушул суроого жооп берем десеңер, комментарий калтырып койгула. Жакшыбыз, аманбыз депчи. Ошо келип калдык, рахмат чакырууңарга. Эң сонун. Мынакей кечеки сапарыңыз боюнча сурайлы, андан сырткары жакын көргөлүү болдуңуз. Аныңыз менен куттуктайбыз. Келиңиз анда жалаң гана жакшы жаңылыктар менен баштайлы, андан кийин уланталы. Жакшы. Кече эле Москвадан келдик. Өзүңөр билгендей, Коштон Тандабайт сериалыбыздын уландысын киного которуп, анан бир кино кылып чыгарганбыз. Ошол кинону москвалык жердештерге барып көрсөтүп, алардын көкүрөгүндөгү сагынычын таратып, кичинекей 1,5 сааттык кино болсо дагы Кыргызстанды көрүп, баардыгы эс алып кетишти деп ишенем мен. Ошол Москваны көрүп, ал жактын жанагы шаар ичиндеги тыгындарынан бир сыйра стресс болуп, бизден да көп экен акта. Аябай тим эле. Бир жерден бир жерге барыш үчүн 1,5 саат, 2 саат убакыт кетет экен, анан элдин баары кантип жашап жүрөт билбейм, бирок мен Кыргызстанга шаштым. Бияка келип, тыгыны жок Бишкегиме келип жыргап эле калдым. Ошондой жаңылыгым бар баягы Москвага барып келген сапар боюнча. Эмнеге бардың, кече эле апам жазыптыр, кандай эс алып келдиң депчи. Ал жактан эс алгандай деле болгон жок. Албетте эртеден кечке иштер бар болчу. Анткени Москвага барганда биздин мекендештер аябай сыйчыл, меймандостугун көрсөтүп, Актан бүгүн бул жак баралы, Актан бүгүн бул жак баралы. Третьяковская галереянын бир Наргиз аттуу кызыбыз бар экен ал жакта. Көрсөтүп келди, оозум ачылып, жыргап тим эле эстетикалык эргүү алып келдим ал жактан. Агыргө жөнүндө айтып берсеңиз. Агыргө боюнча Кыргызстандагы эң белгилүү бир кооперативден алдык. Кооператив деген баягы карапайым эле жардам берген эң мыкты ишканалардын бири, албетте, компаниялардын бири. Кыскасы, көптөн бери күтүп жүргөн, өзүбүз тандап жүргөн, тилек кылып, ниет кылып, кыялданып жүргөн үйүбүздү алдык. Чоң, 3 комнаталуу, анткени 3 балабыз бар. Алар кенен кесип жакка чуркаганга дегендей. Анан Кудай буйрса мынакей оңдоп түздөп алгандан кийин акырындан конокторду кабыл ала баштадык. Анан мен деле сиздер катары корпустан эле барып, жанагы алгачкы эмес болот го. Взнос ошосун берип, 6 ай күтүп, мисалы үчүн мартта баргам, апрелде баргам, анан июньда баргам, кайра баягы текшерип атыпчы. Бул эмне болгон компания, эмне кылыш керек, кандай болот деп баягы изилдеп атып, текшерип атып, анан мартта барсам, взнос ошол убакыттар жазында берген, эсте жок кайсы айда. Сентябрда алдык. Жок, сентябрда эмес, октябрда да кое беречи, анткени сентябрда дагы баягы иштери көп экен, аныкы бүтүргөн, сүтүргөн. Ошол оңой эле экен көрсө. Коркпогула. Күткөн эми ошол убакытчы негизи. Ошончо күтүш керек экен дейсиңер го, жок, ал убакыт бат өтүп кетет экен. Өтүп кеткенден кийин өкүнөсүңөр, ошондо берип деле койсок болмок экен, азыр үй алып калмакпыз депчи, мисалы. Буга чейин сиздер батирде турчуңуз ойлойсуңуздар. Батирде турчубуз, анан 4 жыл, 5 жыл болуп кетти го дейм, андан да көп болуп кетти. Иши кылса 2 улуу балабыз Жантай менен Атай ошол батирде эле чоңойду. 2 жакка чуркап, дайыма 5 микрорайондан кетип баратканда, моякта мамамдын үйү бар деп кетишет. Балар жаш балдар да, албетте, кичинекей кезинде эсте калган райондорду көрүп, кадимкидей аларда деле баягы эме болот.
ностальгия болуп өтүп кетип байкап калып, ата мен могу магазинди билем депчи. Ошондуктан бул үйдө болсо алар менин үйүм деп билишет да. Апасы жай бою мындай болгондо алар жайында бул жакта орозо башталганда кетишкен. Негизи үйдү батылай алмакпыз да. Анан бирок убакыт созулуп кетип, анан орозодо кетип, анан сентябрда келишти. Ошол убакыт бою анан апасы аларга айтып жүрүптүр да, мына атаң үй алган атат, атаң бизге үй алган атат десе, бул атамдын үйү деп, анан мына жаңы үйгө келип, анан жактыбы, жакта телевизор жок экен бирок депчи. Кыскасы ушундай азыр, баары жакшы. Бирок дагы бир маселе бар. 10 жылга алдык. Ошол маселе менен мындай, кандай десем, бир четинен сүйүнүп атам. Үй алганыбызгачы. Бир жерде 10 жыл бою үй алам деп. Бир четинде 10 жыл бою айына 30 миңден төлөш керек деген маселе менде бар. Ошон үчүн кээде кадимкидей кайгырып кетем да, 10 жыл алды да, 10 жыл депчи. Бирок өзүбүздүн үйүбүздө. Кенен чанан. Ошонусу жакшы. Анан жаңы баягы үй жок кезде, жаңы үйлөнгөн кезде, же болбосо тамашоо жактан чыгып баштаган учурда кыялдар болду эле ушун качан мен да үйгө жетем депчи. Албетте болот да. Үйлөнгөндөн баштап кыялданасың. Анткени үйлөнгөнгө чейин жүрө бересиң. Эми азыр деле кыйын балдар бар, бойдок балдар, мен үй алышым керек деген кыйын балдар. Бирок мен бойдок кезде ал маселени таптакыр ойлончу эмесмин. Анткени ал убакта биздин өзүбүздүн үйүбүз жок болсо, ата-эненин үйү жок болчу. Биз Бишкек шаарына 2002-жылда келгенден бери 2000 канча алдык үйдү. Атафнага 2017 алдык го, 2018 алдык го. Ишылса элестеп келе, ошончо жыл үй жок болчу бизде. Бизде де квартиралап, тигил жакта квартира, бул жакта квартира. Кыскасы кыйын күндөр эле өткөн да. Ошондуктан эптеп эле атамдарга, апамдарга үй алып берип калсак болду деген ой бар болчу ал убакта, бойдок кездечи. Анан үйлөнгөндөн кийин деле ал маселе ошо бойдон маселе болчу. Болгону өзүмдүн байкем Дастан Жапар уулу Атанын керези киносу менен катуу чыгып, фестивалдарда байгүлүү орундарда алып, анан ошо фестивалдардын фонддору болот да. Байгүлүү фонддору, акчалай фонддору. Ошол жактан акчалар чогулду, атамдарга үй алып берди да. Жаш. Ошондон кийин анан мен эми жакшы болду, эми өзүбүз ойлойлу депчи. Анан үйлөнгөндөн кийин албетте кыялданасың. Болгону менде жашоомдо бир эме бар. Мен негизи көп элдин баары жетип аткан нерсеге мен кечигип жетем да. Балким Аллах Таала мени сынайт. Сен сабырдуу бол, ошондон берем депчи. Ошол эле тамашодогу чемпиондук нерсе, ошол эле баягы шоу чөйрөсүндө болгон популярдуулук болобу, ошонун баары кичинекей кезден эле калган негизи. Бул көчөдө мисалы үчүн кородогу ошол биздин аляна чөйрөдөгү балдардын баары велосипед тээп жүрсө, менде велосипед жок болчу. Алардын баарында Sega денди болсо, менде жок болчу. Бирок алардын баары аны колдонбой калгандан кийин анан мага келчү да, ошол нерсечи. Мисалы үчүн велосипедти эле чоңойгондо алдым да, чоңойгондо алып деп чыргапчы. Ошол эле Сеганы. Жакында эле Москва жергесинде бир таксистке машина берип коюшту. Аны болсо Кыргызстанда да жакшы бир посттор жазып чыкты. Москвада болсо блогерлер берип атат, ал эми кыргыз блогерлер тескерисинче өрттөп атат депчи. Оюңуз кандай? Бул көп кеткендик эмеспи, өрттөп, башка кылып? Албетте көп кеткендик. Албетте бул деген болбогон нерсе. Биринчиден биздин менталитет андай нерсеге жакшы карабайт. Анткени орус оюнда саңгат деген сөз барбы? Орус кыла берет аны. Ошол эле жанагы Литвин деген өрттөбөдө эле. Литвин өрттөгөн машинени. Эмнеге өрттөгөн? Мен билем. Мага жеткен баягы маалыматтар боюнча. Мисалы үчүн ал BMW-ны өрттөдү эле же Porsche өрттөдү. Иш кылса бир модельдеги машинени өрттөгөн да. Атайын өрттөгөн. Ошол реклама алыш үчүн. Машина. Чоң пиар болчу да. Эми деп ойлойм мен. Деп бул менин эле оюм да. Литвин ошону өрттөгөнгө жараша ошончолук көп акча келди ага, ошончолук көп акча беришти балким. Биздики андай эмес болуп атпайбы? Биздики жөн эле эми кандай десем, ага эч ким акча берген жок биринчиден. Мен ишенем, мен билем. Ким бермегиле ага. Жөн эле өзүн көрсөткүсү келди. Андан көрө ал акчаны баягы муктаждарга бербейби деген мен айтпасам деле элдин баары айтып атат. Болгону эми бизге туура келбейт да андай нерсечи. Бизге таптакыр туура келбейт. Андан көрө жакшы иштерди жасап элдерге. Эми блогер деген бул ким? Аркасынан жаштарды иричте турган адам. Ар дайым ал деген элдин баягы кандай десем, таламын талаш керек. Элдин көйгөйлөрүн көтөрүп чыгып туруш керек. Эл менен бирге болуш керек.
тескерисинче элдин кыжырын келтирбейчи. Анан байкасаңар мен деле баягы коомдо болуп аткан көйгөйлөрдү, ошол эле мусор болобу, ошол мындай болобу, тигиндей болобу, ар кандай баягы көйгөйлөр чыгып кетет го убагы менен. Ошонун баарын мен эл менен чогуу баягы элдин оюн айтканга аракет кылам да. Ошол эле шайлоодо болобу, ошол эле башка бардык жерлерде. Алейкум ассалам. Шайлоо шакталды? Шайлоого келдиңерби? О, молодецтер, жаштар, кыйынсыңар силер, азаматтар. Кел, өткүлө. Кимди шайлайсыз? Кандай кимди шайлайсыз? Каалаганыңар шайлайсыңар кирип. Сиз түшүнбөй калдыңыз, биз кимди шайлашыбыз керек? Силер буга чейин шайлоого келип көрдүңөр беле? Анан эмне болду силер? Каалаган талапкерлерди шайлайсыңар. Тескерисинче элдин кыжырын келтирип, жоолчу, анан ал эле мына мага жаңы эле бирөө жазып коюптур, чоң момундай Инстаграмдан. Актан, могу блогерди жөндөсөң боло, меникин жеткирип койчу. Тажатып ийди деп. Эми окутуп деле бере алам азыр. Анткени мен скрин кылдымбы, кылган жокмунбу? Атын айтпай эле эметип берсем болот силергечи. Азыр окуп берет. Ооба. Мына бүгүн эле келди мага. Бүгүн эле келди, Майрам. Мына. Саламатпы Актан байке? Мына. Болду, суранам. Могул инсанды бир жаңсыл кылыңыздарчы, уже чектен ашты. Ушунчалык женим келди. Маданият өкүлдөрү мен силерге таазим кылам, жанагы инсандан башкасына. Анча эмес, чын. Сиздерди балдарыңыздар көрөт, балдардын достору көп. Азыр жаштар башкачабыз. Таң иши кылып болду дегилечи. Өтө кетсем кечирим сурайм дейт. Эми мындайлар мага көп келет. Актан байке, мону жөндөбөйсүңөрбү? Актан байке, мону бирдеме кылбайсыңарбы? Мен аларга баягы акыл үйрөткөн күндө деле мен айтам. Мен барып эле бетке айтам. Ушундай эмем бар, эмне деп койчу эле, мону эмне кылганың бул болбойт да деп айтам мен көп жерденчи. Болгону эме да. Ишиң болбосун деген бир сөз бар. Ишиң болбосун деп койсоң мен деле баягы мага деле катып тийип калышы мүмкүн. Болгону алар бара-бара өзү деле түшүнөт да. Могу нерсе туура эмес кылган турбайм убагына депчи. Мисалы үчүн жакында эле бир чоң акция башталып кетти эле, элдин баары акча таба баштады эле айтам эле. Алардын катарында мен бар болчу. Жок, чын да, мен мага келди. Анан айта башташты. Өзүм деле командамда чогуу жүргөн бала. Актан байке, мону карап көрсөңүз, мону экен, мону. Мен деле кызыктым бир чети. Жакшы турбайбы? То есть мен клиент алып келсем, алар мындай болот, дедим дагы анан. Бирок мондан кийин мондай болот, мондан кийин мондай болот. Анан тигиндей дегенден кийин мен түшүндүм дагы. Монуңар чота не то экен, мен кылбайм. Деп биринчи эле күнү жаздым. Монуңарды кылбайм. Ал жактын дагы өзүнчө окуясы бар. Алар көрсө мага тиги блогерс медиа аркылуу реклама заказ кылып коюштур да. Мен аны билбейм. Так ошол акциясын. Мен аны билбейм, анан чыгардым да мен, монуңарды кылбайм, мондай кылбайм. Кечирип койгула, бул менин жашоомо, менин принциптериме туура келбейт экен. Муну кылбайм десем, анан ошол заказчиктер мен блогерс медиага жазып, эмнеге Актан монтип атат? Биз деген буга заказ кылбадык менен. Бул эмне келе сол кишине деген го. Мен аны билбейм да. Айттым анан, монуңар мага жаккан жок, кечирип койгула. Заказ берсеңер, акчаңарды кайра алып берсеңер болот, мен кылбайм. Ошол. Сиздер мисалы үчүн жогоруда эле СМС билдирүүлөр келип атат, сизге мындай чара көрбөйсүңөрбү, силер айтпайсыңарбы деп. Мындай ушул нерсени уюштурса болобу? Мисалы үчүн блогерлердин жарайт, жарабайт деп жаңы чыгып аткандардынча. Болот, бирок биздики азыр эме да. Жакшы сөз бар го, демократия дегенчи. Ар ким өзүн каалаганын кылат деген сөз бар. Алар келиши мүмкүн. Мына убагында дагы бир сонун эме бар. Үлгү катары. КТРК чакырды бизди. Чакырып, азыркы хайп болуп аткан жаштар жөнүндө, хайп деген эмне болуп атат деп. Ал убакта жанагы Сыдыман деген бала, анан Үмүтай деген кыз аябай катуу кетип башкан. Сыдыман түз эфирине чыгып алып, элдин баарын туз же, анан сен таш чайна, сен жуу деп. Кыздар элдин баары ошону кыла берчү да. Үмүтай деле ачылып, чачылып, жылаңачтын денесин көрсөтүп, анан менде скриндер бар. Ага Инстаграмдан суроо берсе жооп берет го. Эмне себептен скрин кылып алдыңыз эле? Ошол учурда болгон. Ошол учурда мына силердин Үмүтайыңар мондай болуп атат деп баягы бетине койгонго. Анткени Үмүтайды баягы коргогондор да көп болду да. Азыр бирок ал кыз акылына келген. Сыдыман деле акылына келген. Айтып атпаймынбы? Бара-бара убактысы менен акылына келиши мүмкүн. Болгону убактылуу нерсе деп билеличи, түшүнөлүчү качабы. Анан ошол кызга жазып атсат, ал эми берген кеңештерин көрүп алып таң каласың да. Эми айтпай эле койду, ал таптакыр уят нерсе. Анан ошол баягы көрүүгө барып калдык передачага. Анан барып мен Сыдыманга дагы айттым. Сыдыман аябай мен каалаган Актан байке деди.
Вот сиз азыр блогерлердин арасында эң ак, эң туура жүргөн блогерсиз. Демек, ак кишиге, ошо туура жүргөн блогерге карама каршы бирөө болуш керек. Сиз ак болсоңуз, мен кара болоюн, мен ушуну кыла берейин деп айтканда эфирденчи. Багы сиз мисалы үчүн сиз жакшы адам боло бериңиз, мен жакшы адам боло берейин. Сиз ак жагын караңыз, мен кара жагын караңыз дегенде, мен айткам, мунун жакшылык менен бүтпөйт деген. Үмүт айга айткам, үмүт ай, мунуңар туура эмес нерсе, жакшылык менен бүтпөйт. Ойлоңула. Азыр силер кыйын болуп атасыңар, бирок мунун баары убактылуу нерсе, кийин өкүнөсүңөр десем болбой койгон. Айткандай эле ошол көрүүдөн, ошол передачадан кийин, 1,5 жылдан кийин Сыдыман түрмөгө кетти. Байкуш СИЗОго отурду көп. Түндүк-түштүккө бөлө калып. Үмүт ай тиги жигит менен ажырашып чыксаң да жашоосу трагедия. Азыр акылына келип калган учурлар да. Ошол сыяктуу эле. Машина өрттөп аткан болобу, элдерди одоно пранкка салып аткандары болобу. Анын баары түшүнөт убагында. Ошону туура эмес кылып турган. Анткени кийин бара-бара буларды деген бир жерден болбосо да бир жерден чыгарып кое турган убакыт келет да. Анан менде деле андай учур болгон. Радик деген досубуздун үйлөнүү тоюна барып калып, ал жакта тамада чыгып конкурс кылды. Азыр могу Радиктин достору чыгып бир бийди бийлешет. Ошол бийди коноктор силер аткарышыңар керек депчи. Анан биз бийлеп атабыз, алар аткарып атышат, бийлеп атабыз. Атмосфера аябай жакшы, элдин баары жыргып атат, баарыбыз бүт баа жыргып атат. Азыркыча ошол тойдо айтышат да, аябай сонун болгон депчи. Анан Гарлем Шейк деген баягы эме бар. Флешмоб бар да. Убагында мындай 5-6 жыл мурун чыккан Гарлем Шейк деген. Ал музыка болгондо элдин баары ар кандай кыймыл аракеттерди кылып, ар бир ар кандай кыймыл аракеттер кылып жин болушат да. Ал убагында анда TikTok чап болчу, Instagramга чыгып челлендж койгон да. Гарлем Шейк челлендж повтори дегенчи. Эми ал дүйнө жүзү боюнча жакшы нерсе болгон, элдин баары жыргап, куунап. Албетте биздин менталитетке туура келбейт, ар бирөө жин болуп атса. Ошол Гарлем Шейк деген музыканы коюп салды, анан биз баягы шарт боюнча аны аткарышыбыз керек болчу. Ал жакта баары эле жүргөн. Чыңгыз Султанов жүргөн. Нурсултан Курсаналиев уулу азыркы мыкты тамадалар алып баруучулар, актерлор Жаныш Майыр жүргөн. Мыкты деле жүргөн. Толтура. Один студионун баардык резиденттери жүргөн да. Бирок көрсө эл мени көбүрөөк тааныйт экен да. Мен да жүргөм да. Анан ошол видеону белгилүү бир фотограф айтпай эле койнотун. Шүмшүк. Ошол видеону той учуруна чыгарып салып атпайбы? Биз биякта жыргап атабыз, карагылачы деп. Анан эле жана пабликтер, порталдардын баары чыгарып салыптыр. Той учурунда элестек эле бир жарым сааттык эле окуя болуп кетти да. Жарым сааттын ичинде мага чала башташты, актан сен жинде отасың, эмне, улеле. Эмне болуп кетти десек эле, көрсө ошол бала чыгарып, анан пабликтер чыгарып, анан элдин баары Актан Рыскелдиев, мунун мактап атсаңар, мындай турбай, тигиндей турбай, жаман турбай. Элдин баары мага кетти да. Болбосо видеодон карасаң бүт бар. Болгону мени жакшыраак тааныйлы белгилүү бир журналист досум бар. Токожан деген, ошол ар дайым мага жолукканда айтат да, Актан, сен элдин адамысың депчи. Сен вот элдин баласысың деп. Мен кандайча дейм да, эмнеге десем, өткөндө мага түшүндүрүп берди. Сени дейт, мына менин үй бүлөмдөгү бүт бардык мүчөлөрүм тааныйт дагы, жакшы көрөт дейт. Вот Актан деген жаш бала. Ал эчтеке эмес дейт. Сени башка үй бүлө ортамдагы, башка конок ортамдагы ошонун баары жакшы көрөт дейт. Анан башка досторум барып калсам, алардын баары сени айтат дейт да. Анан ошол сыяктуу багы элдин баары жакшы көрөп калды, анан жагында видео чыгып кетсе элестек эле. Ошентип хейттин баары мага келген. Мен калканымды алып чыгып, ошонун баарын калкан менен тоском. Болгону ал бир жумадан кийин өчүп калган да. Анан ошол окуя үчүн азыркыга чейин өкүнүп келем да. Тойлордо жанагындай сиз дагы оюндарды, өзгөчө оюндарды уюштуруп келесиз. Мына алып баргандарыңызга мен да катышып калгам. Анан ошол оюндардын кээ бирлери аша чаап кеткендер. Менде анда жок. Кээ бир тамадалардачы. Кээ бир тамадаларда. Мындай да. Мен убагында мындан 7-8 жыл мурун жаңы алып барып жүргөндө мен деле андай конкурстарды кылчумун. Сен сөзүңө сөздү кошуп тамашаласаң, эл көбүрөөк каткырат. ТНТнин бардык передачаларын көрсөңөр ошондой эле да. Сөгүн сөз деген кандай? Эмоция менен. Ооба. Эмоция менен сөгүнүп бага айтсам, эл каткырат да. Мисал үчүн мындай да. Бүт бары сөгүнүп атса, сөгүнбөгүлө туруп кайра сөгүнүп койсоң элим бары каткырат да, мисалы үчүн. Ошол сыяктуу. Анан бизде багы агайыбыз үйрөткөндө айтканда багы, эгерде обстановка ошондой болсо, атмосфера ошондой болсо, баягы белден ылдый тамашалап койсоң жакшы күлөт депчи. Анан ал убакта мен жаңы үйрөнүп келатканда ал нерсени кээде колдончумун. Башка бирөөнүн аялы менен башка бирөөнүн күйөөсүн кошуп бийлетчүмүн дегендейчи. Мындан 7-8 жыл мурун. Анан жаман көрүнчү мага деле.
Анткени мени баягы Мыктыбек Арсланбек агайым тарбиялгандыктан мага жаман көрүнчү болгоду. Мен аны баягы эми бул тойда бул баягы алды убактылуу эле да депчи баягы. Эми бир эле той менен бүтүп калат да деп баягы бат эле бүтүп кетет да деп баягы кылып өрчүкөмүн да. Анан ошондо эле токтотком мен, жок бул мага жаккан жок. Андан көрөк мен өзүм авторский конкурстар кылайын дагы, кылып көрөйүн депчи. Азыркыга чейин мындан канча жыл болуп калды? 7-8, жок 8 жыл дейм, 6-7 деп кое берейинчи. 6-7 жылдан бери мен андай конкурстарды таптакыр кылбайм. Башка бирөөнүн ич очумдарды кошпойм. Жөн эле олдоксондо билетпейм мисалы үчүн. Мен тескерисинче конкурстарым жалаң гана эркектерге чыга турган конкурстарым бар. Жалаң гана эжекелер чыга турган конкурстарым бар. Кошпостончу. Анан экран менен конкурстарды толтура да. Жанагындай өтө эле аша чаап кетип, бул негизи көбүнчө жанагындай бийлеген конкурстарга көп тийишелүү. Жанагындай негативдүү комментарийлерчи. Ушинткен болбойт да. Жерге жата калды. Андайлардан качам мен. Антпесе мен өзүмө деле репутация керек. Колдон келсе тойлорго ичимдиктерди койдурбаш керек. Анткени тойдун жанагындай маанайын кетирет ал. Тойду бузат. Тескерисинче ошо ичимдиги жок болсо, аябай жакшы тойлор. Мен көбүнчө ичимдиктер жок тойлорду алып барам да, көбүнчөчү. Өзүңүз ичимдикке мен өмүрүмдө ичкөргөн эмесмин. Мен бир таштагам, албетте таштагам. Жан төрөлгөндө эле таштап салгам. Жан төрөлгөндө эле мону ачата болбойт экен деп. Мен өмүрүмдө ичип көргөн эмесмин, өмүрүмдө чейип көргөн эмесмин, өмүрүмдө клубтарга барып эс алып көргөн эмесмин негизичи. Негизи эле буга чейинки мен сизди көрүп жүргөндө мынчалык билчү эмесмин негизи эле. Анан кетти ошо ата-энеңизге бургум келип турат. Анткени бүгүн дал ушул берүүбүздө дагы жашооңуздагы айымдар жөнүндө сөз кылабыз айткандай эле. Апаңыз жөнүндө сурагым келип турат. Анткени азыр сиз аябай тамашачы болгонго шайырсыз, бир ордуңузга мындай тура албайсыз да. Анан кичинекей кезиңизде дагы жакшы эле апаңызды кыйнасаңыз керек. Шоктук кылып. Азыркыга чейин айтат, сен тентек болчусуң депчи. Мен аны мойнума алам, мен тентек болчумун. Эме да. Мындай болду да, мен 1-класска деген 5 жашымда баргам. Байкемди ырчып. Байкем экөөбүз чогулгондуктан, экөөбүздүн айырмабыз бир эле жаш болгондуктан, бала бакчага чогуу барчубуз да. Анан бир күнү бала бакчага, эми анын убакыты келип калды. Ал убакта деген балдар 6 жашында мектепке барчу да. Билбейм, 6 жашында, азыр 7 жашында го негизи. Анан байкемди баягы сентябрь келгенде 6 жашында мектепке беришти. Мени бала бакчага беришти. Мага жаккан жок. Ушул күнгө чейин чогуу өсүп чоңоюп келген байкем экөөбүз бөлүп алганбызчы. Бала бакчага бир күн бардым да, 2 күн барбайм дедим. Ал жагына барбайм, мен байкем жок, скучный экен ал жагына. Жаккан жок мага дедим дагы. Барбай койдум ошону бала бакчага. 3 жашымдан баштап гезит бүт баарын окуй баштагам. Окуган үйрөнүп. Ата-энем көп окучу да. Мугалимдерди окпойм. Атам менен жарышып окучу экенмин гезиттерди. Мен окуйм деп. 4 жашымда алифбенин баарын билип окуп түшүнүп алып турмун да. Так, бул кадимде эле окучу экенмин, шаар окучу экенмин да. Анан дастан байкем мектептен келери менен эле атам мени башкарма дейт да. Эмнеге башкарма? Аны башкарып алып кел деп, анан дептерлерин баарын ачып алып, отургузуп алып, бүгүн эмне өттүңөр дечү экенмин. Ал айтып берчү экен. Ошонун баарын мен жаттай берчү экенмин. Бүгүн атам касым өткөн турбайсыңар, бүгүн муну өткөн турбайсыңар деп анан жаттай берчү экенмин. Күнүгө келгенде мектепте китептердин дептерлерин ачып кызыгып карап жаттап алып турмун ошонун баарынчы. Анан мага кызыктуу боло баштагандыктан мен ошол сентябрдан баштап, же балким октябрдан баштап февралга чейин атамды кыйнап турмун. Мен мектепке барам, мен алып баргыла, мен окуйм. Жок, сен кичинекейсиң, эми 5те. Мен азыр балам 6да, кебетесиң көрүп, сен азыр окубайсың дейм да. Я мен 5те болчумун, 5те болгондо кичинекей бала. Ошентип анан мындай болчу да, мен эсимде, ал эми февралда эгерде мектепке барсам, демек ал убакта кичине жылуу болчу, октябрь деп кое берейинчи. Же балким сентябрда эле. Атамдар жумушка кетип атканда эртең менен байкемди багы сабакка кетиришет дагы, алып барышат. Анан мени үйгө камап коюшчу. Үйгө камап туруп анан кетишчү, жалгыз мени. Болгону баягы биз квартирада турчубуз, анан ошо квартиранын ээлери бияка чоң үйдө турчу. Айтып койчу да. Тукаш байке, балабызды калтырып кетип атабыз. Жөн эле көз салып коюп тургула. Ойнай берет, жүрө берет. Апамдар гитер менен эми мен көчөгө чыгып кетсем, алар контролдоп турчу. Контролдопчу. Чыкпа көчөгө депчү. Менимди карабайсыңбы? Мен бут кийимимди чечип, өзүбүздүн үйүбүздүн эшигинин алдына коюп,
Как будто үйдө жүрөм мен. Бут кийимди чечип туруп, анан эми башка бут кийимим жок да. Жылаңайлак чыгып туруп, анан мектепке барып чыкканмын. Жылаңайлак мектепке барып, анан байкем изде чыккам. Ар бир класста ачып, карап. Эсимде баягы элес класс 1-2 секундтан эсимде да. Баягы класстын алдында күтүп атканым эсимде. Ошентип баягы канча күн барганым эсимде жок, бирок күнүгө барчумун да. Чогула берди, анан бир күнү келдим дагы атамдарга билбейм эми кантип айтып салганым. Эме дастандар деген о үй деп кыйкырышат экен. Анан алар деген моуну ырдашат экен деп айтып берип турмун да. Аны кайдан билесиң? Деп аны ошол жерден кармап калыптырмын да. Ошол жерден кармап калып, анан ошентип атамды кыйнап февраль айында 1-класска баргам. Апама ушул нерсеге аябай ыраазымын. Эмнеге дегенде мага тарбиясын берип сабап атса дагы, бирок апамдын сабаганы мага мындай сармай менен варенье болчу да. Атамдыкы. Бирок ошол учурда азыркыга чейин баягы ошондо тура эле сабаптыр дейм да. Көп жерден мен өзүм мойнума алам да. Бир жолу деле ошол 5 жаштагы кезимде көчөгө чыга калып, чоң КамАЗ өтүп баратса, КамАЗ менен чоң жарышып чуркап баратам да. Эсимде кадимдей. Чуркап баратам, анан кошуналардын баары турган эшиктин алдында. Анан кыйкырса деле болбой чуркап бардым дагы, КамАЗ менен жарышып анан кайра келдим. Кайра келсем атам күлүп чайнап эле, "Ай балам, жүрсө, тооктун шорпосун берип коюн" деди. Анан мен кыймап, ура, тооктун шорпосун ичет турбаймынбы деп турган үйгө киргенден кийин тооктун шорпосун көрдүм да. Тооктун шорпосу эмес, топоздун шорпосун ичкен ошондочу. Бирок ошондон чуркабай калгам. Апам өзү жакшы ырдайт. Аябай шайыр адам. Атам деле тамаша көбөйт деген сыяктуу. Балки ошол жактан өткөндүр. Жанагы нерсенин барычы. Кыскасы ошо. Эң башкы адамым апам. Мен апама окшошмун негизи. Элдин баары айтышат, апаңа копия экенсиң депчи. Ошондуктан эми апам бул эмени көрөт. Точно көрөт. Мен апам бизди башкача тарбиялаган ата-энемчи. Бири-бирибизден тартынып, мисалы үчүн мен азыр карындашымды өпкөндөн мындай башкача болуп кетем да, мисалы үчүнчү. Баягы эме эмес. Ушундай тарбия. Жаңы жылда бир Бишкекке келгенден кийин жаңы жылда бири-бирибизди куттуктап атып, апамдын бетинен өп, атамдын бетинен өп, мен вирус болуп кеткем да, эмне болду депчи. Анчалык мен келинчегим менен таанышып, Чолпонтага барып, ата-энеси менен таанышканда ошол жерден көрдүм да. Менин кайната кайненем өзүнүн кыздарын, өзүнүн балдарын кичинекей кездегидей кучактап өп, эркелетип атса, мен мага таптакыр башка нерсе болду да, кантип эле эмне болуп атат депчи. Биздики мындай тарбия эмес болчу да депчи. А көрсө балдар ошентип тарбиялаш керек экен. Болгону атам менен апам баягы мугалим болгондуктан эми мугалимдер да бар деле, бар строгий болот да бар делечи. Мектеп барганда баягы окуучуларга строгий болсо, үйгө келгенде бизге строгий болуп, ушундай тарбия көрүп калганбыз. Бул тарбияга мен ыраазымын албетте. Аябай жакшы тарбия. Субординация деген бар ата-эне менен балдардын ортосунда. Мен айтпай жүрсөм деле, күнүгө чалып айтпасам деле апам билет. Мен аны канчалык жакшы көрөрүмдү, мен канчалык сыйларымды. Болгон апа деген ушундай болот экен. Балдары үй бүлө куруп аяллагандан кийин балким аялына башкача мамиле кылып койсо, балким аялы эркелетип койсо, же балким аялына белекселик берип койсо, апанын жүрөгү жарылат экен, ыйлайт экен, канайт экен. Эми аны көп күйөөлөр деле түшүнө бербейт, бирок түшүнгөндөр болсо, алар азаматтар да. Анан мен апамдын көңүлүн алганга аябай көп аракет кылам. Майрамдарда, туулган күндөрдө белектерин берип, сураганын берип дегендей. Ошо апам мен сизди аябай жакшы көрөм. Эгер билбесеңиз. Бирок билесиз, мен билем, билесиз. Сиз дүйнөдөгү эң кымбат, башкаларга теңей албаган адамсыз. Ошондуктан сизге аябай ыраазымын. Эң башкысы ден соолукта болуп, жаныңызда жаркырап жүрө бериңиз. Туулган күнүңүз менен деп койсун. Мисалы үчүн жана назирежелер менен тартылып атканда бир аз эми кызганыч болобу? Келинчегимде кызганыч болбойт, анткени ал билет, мага ишенет биринчиден. Ал билет мен кандай экенимди. Мисалы үчүн Назира менен элдин баары ойлошот да. Актам менен Назира аябай дос, жашоодо дагы аябай катташат, анан экөө өлө ынак, баягы экөө пара депчи. Эми ал кинодо эле. Болбосо Москвага экөөбүз барып келдик. 56 жыл кырылып барып келдик да. Эмнеге дегенде Назира экөөбүздүн жылдызыбыз таптакыр келишпейт. Кечээ эле өзүнө айттым анычы.
экөөбүздүн жылдышыбыз келишпейт, билесиңби дейм. Эмнеге дегенде, сен менден кемчилик издей бересиң. Мен сенден кемчилик издей берем. Экөөбүз бир жерде көпкө чейин отура албайбыз. Албетте, кээде болот, аябай жакшы сүйлөшүп, бири-бирибизге кеңеш айтып. Бирок бат эле убакыттын ичинде кайра эле бири-бирибизди жаман көрүп эле, тырмындап эле, "Эй, сен мындай турчу, тигиндей турчу." Шыкса экөөбүздүн жылдызыбыз келишпейт. Билбейм, эмнеге экөөбүз Жома Жака болуп, баягы сериалда аябай жакшы пара болуп, аябай жакшы жубай болуп атабыз. Бирок ал сериал, ал кадр артында, ал сериалдын ичинде. А кадрдын сыртында экөөбүз керек болсо чалышпайбыз. WhatsApp'тагы жазууну көрсөң деле, баягы эч кандай эме жок да, баягы. Достук мамиле деген сыяктуу жок. Бардык иш жөнүндө мына Вайндын сценарийи. Каяктасың, биякта. Мен баратам. Мага жазып атат, мына карасаң. Анан мына мисал үчүн Москва, бул Москванын эме жазуулары да. Москва, кечээ эле жакында эле болду да. 4-ноябрда жазышканбыз. Андан кийинкиси 2-ноябрда десоолун сурап койгом. 19-октябрь. Андан кийинкиси 25-сентябрь. То есть баягы күнүгө жазышпайбыз экөөбүз. Мына эми жазышканга экөөбүз баягы жылдызыбыз келишпей атса, бирибиз кырылып атса кайдан турабы? Кыскасы экөөбүз айда жылда бир жазышабыз дагы, анан съемкаларды эле көрүшөбүз. Элдин баары ойлошу мүмкүн, бул эки аябай жок андай эмес. Таптакыр андай эмес, экөөбүз таптакыр карама-каршыбыз. Келинчегим кээ бир кыздарга эле кызганат. Баягы шоу чүрөсүндөгүчү. Мен билем алар кимдер экенин. Ошондуктан алардын постторуна лайк баспаймын. Лайктан да кызганабы? Албетте. Алар эгерде менден репост же реклама сурап калса, аларды кылбайм да, жөн эле игнор кылып коем. Антпесе үйдө дүйнөлүк согуш башталат, мен билем да. Негизи эле ар бирибиз балалуубуз келет, кыздуу болгубуз келет. Анан азыркы учурда сиздин 3 эркек балаңыз бар. Анан кээдеки балдар бар го, кээдеки аталар деп коеюн. Эмнелеге дайыма эле бала, мен кыздуу болгум келет деп. Жада калса ушунун айынан 2 жолго түшүп кеткен. Алар келе солур. Алар келе солур. Эми баланы деген албетте Кудай берет да. Эгерде ар бир адам кыздуу болгусу келип, мен аны жасап албайт белем өзүм элечи. Мен кыздуу болгум келип атат депчи. Анан сен эркек төрөбөйсүң деп аялдардын сабагандары көп. Сен кыз төрөй бересиң деп сабагандары көп. Сен тескерисинче сен кыз төрөбөйсүң дегендер көп. Ал биринчи кезекте бул эркек болобу же кыз болобу эркектин генинен. Эркектин генинен болот. Эркектин гени кандай каалап атса ошондой болот да. Анан албетте бул Аллах Тааладан болот, жараткандан болот. Сен эми кыз төрөп койсоң эмне кылайм? Эми аны кыздар өздөрү каалап төрөгөн жок да. Кандай болду ошондой төрөдү. Албетте баягы боюнда болгондо бул узи эркек экенин көрсөп койсо, блин, ошо кыз болсунчу деп, кыз кылып алган бир шарт болсо, албетте кылып алса болот. Бирок адам акылга сыйбаган нерсе болуп атпайбы? Ушундай эркектерге айтарым, келе солбогула. Эң башкысы дени сак, ден соолугу чың наристе. Аялыңар ден соолугу чың, 12 мүчөсү тең, 2 колу 2 куту, көзү көргөн, жакшы наристе бала төрөп бердиби, ошого ыраазы болуш керек. Эркек болобу, кыз болобу мааниси жок. Анткени өзүңөр эле көрүп атасыңар, тубаса майыптар болот, тубаса жүрөгү ооругандар болот, тубаса кулак укпагандар болот. Мына жакынкы эле окуят, Литвин дебедимби? Гусейн Гасанов берген машиненин ээсинин кызынын тубаса кулак укпайт экен. Ага операция керек экен. Ушул сыяктуу. Балаңардын ден соолугу чыңбы, жакшы төрөп алдыбы? Анткени аялдын бир өлүмү төрөттөн болот да. Аялыңар көп жолу кыз төрөп келип 6-7 жолу. Акыркысында эркек төрөп, сиздин жанагы мояктагы куру намысыңыздарды толтуруп туруп эркек төрөп берип, бирок өзү төрөттөн каза болуп калса, мисал үчүн. Сиз ыраазы болосузбу ошого? Кыскасы эми жөн эле мындай пример да. Аялдын бир өлүмү төрөттөн болот. Тескерисинче сиз эптеп эле аман эсен төрөп алсак болду деп Кудайдан суранышыңар керек. Бизге мен мисал үчүн 3 баланы тең аялым курсагында бар кезде бардык өзүмдүн тилектеримде, дуаларымда сурачумун Кудайдан. Эй Аллахым, бизге дени сак, неважно мага, кыз болобу, эркек болобу, дени сак наристе бере көр, анан аялдын төрөтүн жеңил кыла көр. Анткени бул деген аял төрөп атканда өлүм менен өмүрдүн ортосунда болот да. Бизге эң башкысы ушул эле. Анткени кичүү балабыз төрөлгөндө аялым чындыгында аркы дүйнөгө барып келген. Мындай болду. Как раз биздин студиянын день рождениясы болчу. Туулган күнү бүт барды ресторанга чыргып атса, мен төрөт үйүндө жүргөм да. Төрөгөндөн кийин
жакшы тазалабай коюшуп врачтар. Экинчи күнү багы кан көп кетип калыптыр, кровотечение деп коет эмне. Келинчегим айтат, аябай башым айланып аткан дейт да. Башым айланып, ордуман турсам эле койкамдын баары кан экен дейт. Анан жанымда турган кызга кантип айтканым эсимде жок, ишылса кыбырап атып айттырмын. Анан кыз медсестраны чакырып, медсестра келе калып, 2 мүнөттүн ичинде айланасында 20дай ашык врачтар келип, "Буга эмне болду эле, эмне кылдыңар эле?" деп быстренько жана консилиум деп коет, врачтардын чогулушу. Консилиум чогулта калышып, муну сактап калышыбыз керек деп 2 мүнөттүн ичинде эле бат элечи. Билбейм, кантип кан көп кетип калган, ишилса эс үчүн жоготуп коюптур, комага түшүп калыптыр. Анан эле төрөт үйүнө барсам эле врачтар чыгып, "Эмне болду гана келинчегим, гана?" Телефон алып айтат, "Эмне болду?" десем, бар жакшы. Мына могу кагаздар алыңыз дагы, тиги эме бар, эмне деп коюшат, центр крови бар, бизге монча литр кан, анан монча литр эмне эле? Плазма. Плазма. Момундай плазма алып келе деди. "А бул кимге?" десем, "Келинчегиңизге" дейт. Анан ошодон нерв болуп кеттим, бир сыйрак ыйлагым келип кетти. "Эмне болду? Тынч элеби?" десем, "Ой, тынч эле, баары жакшы." А көрсө, кан кетер менен срочно кан керек болчу экен. Анан алар мага чалып туруп кан керек десе, мен барып келчекте 1 саат кетет да. Алар ошо төрөт үйүндө баягы запаста турган кандын баарын куюшуптур дагы, запаста турган плазманын баарын куюшуп, анан нерсени алып калышыптыр да. Бир 2 сааттын ичиндечи. И то анда деле эсимде жок тиги. Не деп коечу эле. Кийин анан эсине келди. Анан кантип жака жетип барганын билбейм, ишилса канды көтөрүп алып, бат-баттан берилечи, болулачы, билбейм эмне болуп атат, болулачы деп анан көтөрүп келип берип көрсө алар алган келинчегим эмес, баягы карыз катар экен да. Биз уже келинчекке куюп койдук, бирок могу биздин карыз негизи депчи. Кыскасы ушинтип баягы аз жерден калды. Ошондуктан эркектерге кайрылам. Бул оюнчук эмес. Кыз болобу, эркек болобу, эң башкысы дени сак, наристе. Дени сак бала. Албетте, эгерде көптөн бери кыз каалап түшсөңүз, Аллах Таала берсин, албетте аны. Ал нерсе үчүн аялыңарды сабап ал, аялыңар тилдебегиле, ал андан көз каранды эмес. Ал сиздин өзүңүздөн көз каранды, сиздин дуаларыңыздан, анан жараткандан көз каранды. Сурасаңыз билет. Бул дагы чоң маселе да, сен эркектер өбөйсүң деген жак нерсе. Бул болбогон нерсе. Ошол кыскасы. Эң сонун. Мынакей Актан байке, убактыңызды бөлүп келип бериңизге чоң рахмат. Чынында кызыктуу маек болду. Айрыкча айымдарга көбүрөөк басым жасап, аларга болгон сый урматыңыздын күчтүүлүгү мени аябай сүйүндүрдү. Анда жалпы биздин Соло ТВ каналынын катталуучуларына сизден жакшы сөз болсун. Өлө баягы эмне деп коечу эле, уруш салдым көп. Кайненелерди кошуп, күйөөлөрдү кошуп уруш салдым. Мен болгону бул баягы көптөн бери моякта жүргөн көйгөйдө. Канча жылдан бери. Ар бир үйгө албетте тынччылык каалайбыз, молчулук, токчулук, ынтымак каалайбыз ар бир үйгө. Бизде болгон бакыттын баары сизде болсун, сизде болгон бакыттын баары бизде болсун дегендей. Анан биздин үй бүлөгө, мага эмне кааласаңыздар, ошонун баары сиздерге 1000 эселеп келсин. Негатив каалайсызбы, жакшы сөз каалайсызбы? Мен сиздерге албетте жакшы күндөрдү каалайм, асманыңыз ачык болсун. Мына бүгүн шайлоо күнү. Жакшы депутаттарды тандап алып, Кудай буйруса Кыргызстандыбыз өнүгүп өсүп кетсин, бизге ошол эле керек. Ошо, мен Кыргызстанды сүйөм, мекеним, келгениме аябай кубанычтамын. Түркүм болсо да сагынып кеттирмин. Соло медиа порталынын жалпы көрөрмандарына, көрүүчүлөрүнө мен бактылуу жашоо каалайм, эң башкысы. Эки үйдө бактылуу жашоо. Ошо. Ар бир үйдө анан наристенин күлкүсү жаңырсын да.